Birinci sentябрда индексти киргизет. Переработканын индекси переработчиктер дұрыс пакет өтті. Переработчик тарапта заготовкага берет. Заготовкага түшүп калат. Элден сборкасына түшүп калат. Сборкага түшүп калат, сборкадан кийин ал бүттү баа ылдыйлап кетет. Бул заготовкалар боюнча. Переработкада биз неге электр энергия казактардан болмок. Казактар дифференцированный тариф кылып койгондо алардын баасы биздикине караганда ночной тариф деп койгондо түнкү иштетет дагы, күндүзгү тариф алардыкы кымбат. Дифференцированный тариф менен алар конкурентоспособный. Андан кийин көмүр, анан газ. Көмүр 2 эсе арзан, газ 3 эсе арзан. Казактар. Анан казактар менен конкурентоспособность бизге уже биз Тажикстанга эле байланып калдык, уже тажиктерге чыга баштадык. Казактардыкы деген эң көп потребление молочный продукты казактар алчу. Öldürülgen süttün 60% eksportқа кетет. 40% внутренний рынокта да, внутренний рынокта. Ал 40% внутренний рынокта дагы биздин защитабыз жок. Азыр внутренний рынокта биздики сапаттуу, экологически чистый немелер жок деп айтабыз. Бияка деген азыр Белоруссияныкы, Россияныкы келет. Бул скоропортко иши. Белоруссия, Россияныкы немелер келет, особенно Россияныкы май келет, майдын деген спредтер. Защитасы жок да бул жерде бизде мону ким кылып берет мында. Муну защита кылып бергенге бизге внутренний рынокто хотя бы маркировкалар эле туура берер дейбиз да, маркировка мындан эмне кылыш керек? Маркировкаларды. Маркировкага жанагындай нормаль лаборатория болсо айтат да, майынын сапаты натуральный деп жазып турат, натуральный эмес деп маргарин экен. Давай маргарин болсо маргарин деп жаз. Тех регламентте берилген. Маргарин деп жаз, маргарин болсо элдер да билсин. Ана bizde саясат жүргүш керек. Бул маргарин, бул сливочный натуральный масло эмес дегенди жана культура торговляга киргизишибиз керек да анда. Же полкаларды бөлүп бергиле дешибиз керек, экологический деп. Же эме кылыш керек. Казактарда эмне кылган? Казактар ушу маркировканы Бишкек сүттүк Вимбилдан эң жакшы продукт дейт. Аларды күндө мунун артыгында экен, мында экен деп кысып келип атат. Биздикилер болсо аны билгендер бер жактар болот да. Бул маркировка кылганда алар сделано кей зет деп казактар уже өзүнүн ар бир эмелеме коюшат. Молочный продукттар. Биз бул казактыкы, бул сырттан келген. Казактардыкы анан өзлөрүнүн сатылышы өсө баштады. Биздикилердин сатылышы начар болду. Андан кийинки маркировкадан кийин сертификаттарда жанакындай да. Кандай кылып сертификат алып атат, аны карап туруп апарып эле сертификат алса өзүбүздүн биздин потребительдер келет, анан сертификат берип сертификатын. Бул переработканын проблемаларына. Моулардыга баарын объединять эткенде бул ким потреблять этет? Бизде рыноктачы 50% бизде бир чоң компания бар, Үмүт деген. Калган 50% остальные да, остальные. 50ден даже 60%. 60. 500 тонна. Суткасына. Калган 300 тонна, анан берке моемелерде бар да, региондордо бар. Ош, Көл, Талас, могу жерде 20% Таласта, анан немеде, Көлдө, Караколдо да. Караколдо. Моунун, ошол моун ушул проблемалар менен иштегенге мояк заинтересованный болуп, анан бүт службаларды кошуп туруп, анан ушуну бир совет түзүп туруп, ошол советтен проблемалар чечилет. Юридическая компания, которая перерабатывает 60%. Могут быть полным программе, гидишпе, кошулайт. Өз государственный. Бул жерде мындай да, биз Үмүткө сүт өткөрчүбүз, бизде как заготовитель. Анан биз биринчи эле күнү производствого киргенде, переработка киргенде, бизде сүтүбүз токтотду. Бул компания келип кам сүттү давай токтотуп койду, биз кеттик, бирок өзүбүзгө переработка кирип кеттик. Өзүбүз мененчи. Башка Нурбек эртең күнү сүт чыгарса, Нурда чыгарды. Бул өзүнүн ырчактары да, кийин переработка кирсе, ошентип ушул подчинение болбогондон бизде жылына 2ден завод жабылып атат, 2 завод. Быйыл азыр Элес жабылды, Бишкектен Элес сүт жабылып атат. Таластан болсо Эжиге деген компания жабылды, анан бир компания өздөрү сата баштады эркеги. Арашан. Эндиги жылкы кайсы компания экенин өчүрүп койгот да. То есть могул правиланы сактап, биз ушундай сапаттуу антибиотик менен албайбыз деп чыксак, Үмүттагы. Анда бар тең спускать этилет команда. Каяктан келип моулар издейбиз бүт. Издеп жакка чыгабыз, атакалар биз албайбыз антибиотикти, Бишкекчи албайбыз антибиотикти, аз эле процент албайбыз деген менен кая башкалар алса, баягы оюн правиласы жок. Эми ошол правиланы түзүп отуруп, моуда бар бир проблеманы
Бул проблема деп ошону чечкени компания айтып жоготуш керек да. Кайсы экен. Мен оюм боюнча 4 багытты алып туруп, анан 4 багыт менен кетиш керек деп атам да. Канткенде көбөйтөбүз, объемду, канткенде сапаттойдо кылабыз, канткенде баага чыгабыз. Бааны бааттан эле Алматада Бишкекский деген бренд иштейт. Сүттүнчү. Бүт карапайым элде Бишкекский деп алат. Биздикинде эле Бишкекский деп алат, башканыкында эле Бишкекский деп алат, бирок Бишкекский бренд өзүндө эли коюп алган. Анткени бир кытайкысы Бишкекский деп. Алматада болсо иштеткен сүттүн потребление аябай чоң болгону менен алардын заводдору 90% сухой молоконо иштейт. 90% сухой молоко деген эмне? Бул сухой молоко менен деле жасаша болот. Бирок ага сүттү заган болбойт да. Сүт социальный продукт, натуральный сүт болуш керек. Ал сүттү кургак сүттөн айырбастан айтып, 1 килограмм кургак сүттөн, 1 килограмм кургак сүттөн кайра 10 килограмм 10 литр сүт чыгат. Мынча анан алар ошентип бастан айтып, бүгүнкү күндө азыр кургак сүттүн баасы $1,5 болуп калды. $1,5 болуп калды, уже сырьёнун баасы түшөт деген сөз биздики. $1,5 канча болуп калат? Эсептегенде 10 сом обрат болуп калат. Анан сүткө айландырганда 12-13 сом, азыр бүгүнкү күндө 18 сом, 15 сомго чейин түшмөйүн сухой молоконун пайдасы жок да тазаганда. Анан ушул боюнча кайнап келип туруп сезонный фактор деген бемебиз бар. Сезонный факторда лето, зима. Лето, анан зима да өзүнчө. Могу жайында сүт аябай көбөйөт бизде. Жайында 800 тоннадан 1000 тоннага чейин чыгат күнүнө. Чүйдө эле. Кышында болсо бул 500 тоннага чыгат. 500 тонна 300 тоннадан 500 тоннага чейин чыгып кетет. Эң каты суук болгондо 300 тонна болуп калат. Декабрь. Эң ошондо бизде ушул бул да моуга байланган, кайра эле селекцияга байланган, кормленияга байланган, мунун баары тең. Анан ушул дыйкандар азыр көп дыйкандар ошону кантип көтөрүлө десе чүйдө биртке иштеди. Бул кышында уже уйлар тууп, уже сүт сатып алат. Тыңдар бар да. Көл менен таласта бул эмне деп элек? Гөлдө 5 эседен чейин сүт көбөйөт. Жайкысын, кышкысын вообще түшүп кетет. 5 эсе жок болуп калат. Токтоп калат. Таласта да ошондой да. Ушул сезонный фактор менен могул билбейт. Анан ал айтат да, бизге айтып калачы, түшүндүргүлөчү, үйрөткүлөчү деп. Көп шаардан барган дыйкандар да бар. Азыр бизде бир неме аштык. Сельхоз кооператив. 10 сельский 10 фермада ар бир фермада 20 ойдан 70 ойга чейин бар. Ошолордун сүйлөшө келсек, элементарный кормленияны билбейт. Биринчи суу бериш керек, анан жем бериш керек, анан сарай кандай болуш керек, анан жылуу болуш керек, муздак болуш керек, канчасын таза суу бериш керек, эмне бериш керек деген. Биз айткан менен биз специалист эмеспиз. Жана менен гөлгө жана семя өткөрдү могу боюнчачы. Ветеринария боюнча, анан селекция боюнча, кормление боюнча кайсы учурда протеин көп болот, момчалык кезде чөп чапкыла силер деген жыгач болгондо чабат экенсиңер дейт да, анан бүт системасын өлтүрөт дейт да. Мен биз эмесин билбейбиз, бирок ошондойдур элементарный тегилер билбейт экен. Сарайларына билсем көлдүн ачат невозможно турганда. Амиак. Ал болсо, ал жылуу болсун деп сарайларын жаап салган, вентиляция жок да, анан сааганда. Ошондон туура эмеске деп көрүлөчү. Анан сууну берип атат, адамга бергенде таза суу бериш керек. Чөлмөктүн суусун берет экен дейт, ал өлүп атат дейт да. Сууну тигиле уюбуз жакшы көрөт деп ошо сууну ичет дейт. Суу сабагын ичип атат деген айтпай кетсеңчи. Анан ошондой проблема болот. Андан кийинкиси жана сиз айтып атпаңызбы? Тиги марафон болуп калат деп элдирипчи. Ошолор айтып атат, если сен 10 литр сүт берип турган уюңа 1 километр басыш керек дейт да. А если 20 литр дейт, 20 литр сүт берип турган мунун жана эмеси 1 километрге максимальный. А биздин уйлар ушундан 1 километрден 5 километрге чейин басат экенде, 5 километр баскан уй бул 20 литр бербейт экен, ал 12 литр сүт берип калганга чейин бар. Муну деле билбейт биздин крестьяндар. Бул көп. Биз деле мону жакында эле билдик, уктук да. Ушундай методдор бар, ошону деген баарын айтып түшүндүрүп, ар бир крестьянга кандай информация керек болсо, ал биз чогултсак 50%-ин чогулта алабыз. Эменичи? Заготовительдер. Бир заготовительде 120-150ге чейин фермер бар, мелкий. Ошолорго айтып туруп, ким жылайт, келгиле укталы деп, ушуларга семинар айтып, наука боюнча сүйлөшүп, үйрөтүп, даянияны баарын моуну кылыш үчүн жанакындай совет түзөм деп атканбыз ошондо. Совет түзсөк, андан кийин баары менен байланышканда. Совет түзгөндө ушул
ушул багыт боюнча алып керек болуп аны обсужденияга. эми советтеп айтабызбы, же эмне деп айтабыз мунучу. Бул жерде переработчиктер биякта, производительдер бар, производительдер. Анан наука, андан кийин эме бар. Министерстволордон. Министерстводон Минсельхоз кириш керек деп атабыз, бул тамособой. Анан ветслужба, ветеринарный служба. Могу эки служба бизде вообще проблема. Кимисин аягына барып билбейсиң кээде. Саясатты жүргүзөт, проверкадан биякта. Анан ветеринарияга барганда биз айтабыз, ветеринарияга тыйнакта деген антибиотик чыгып атат десек, антибиотик деген биздин жумуш эмес, ветеринария жумушу. Анан биз ветеринар нанимать этип айтып атабыз. Азыр Бишкек сүт айтат да, мен акча төлөгөнгө даярмын, сен да төлө дейт да. Мен акча төлөгөнгө даярмын, сен да төлө. Бирок бизге сүт антибиотик менен келбесин дейт. Кайсы ветеринар, кайсы региондо алса дагы ошого жардам бергенге биз макул болобуз деп. Уже биздин внутренний немелер чыга баштады. Тиги антибиотик текшергенге бета-стар деген аппарат да. Бета-стар бир заправкасы 300 сом. Бир алып келген крестьяндын бир заготовительный сүтү 200-300 литрден баштап 300 литрден 2 тоннага чейин сүт алып келет да, грубо. Бир машинанын секциясы 2 тонна. Бул 2 тоннаны алганга 300 сом кетет да. 2 күн аласың, 3 күн аласың, андай тажайсың. Буну алып эле коюп чыкпай алып чыгады. Ал антибиотик наказываемый, уголовный, Европада уголовный дело деп атпайбы, бизде антибиотик менен кетип атат да, шуравать. Ошону айтабыз, ветслужбаны ошону кантип беребиз деп биз ким барып айтсам, бир жолу жабык болуп ушундай болуп атат деп айтсак, ал накылга эме жазды, постановление жазган, тиге түштү да, анан келип заготовительдерди эмне айткан деп бизге кайра келишти да, проблема болуп калды да. Муну эми башкача чечиш керек эле, жолубуз. Биз айтсак, муну айта калып баса калып тигилер төбөштөйт. Биз налоговый боюнча ушинтип чогуу иш болгону айттык да, губернаторго. Ушу налоговый кичине проблема болуп атат, кандай кызыкса налоговый инспекция начальнигин алып келди, алар балдарын жиберди, ар бир заготовительге келди, анан баарынан төбөштөй өпкөсүнүн үстүндө ар кетип калды да. Аны башкача түшөсү болот эле. Анан айткыбыз келди. Коем, анда ошон үчүн ушу могу переработчик, производитель, анан наука, анан службаларды коюш, андан ушу службадан бир совет түзүп, мындай. Бояка совет түзүп. Анан ушу советтеги проблемаларды налогообложение боюнча, андан кийин НДС, Минсельхозда деп атат, НДС боюнча дагы анан кайсы службаларга проблемалар жазып чыгабыз, ошону формулярды группировать этип туруп, анан ошону туура жазып туруп, эме чыгыш керек.